Карагулжада 2 милиционер ок жеп перехват операциясы жарыяланды. Ош облусунун Карагулжа районунда милиция кызматкерлерине ок чыгаргандар изделип жатат. Бул тууралуу облустук милициянын маалымат кызматы кабарлады. Окуя тууралуу билдирүү укук коргоо органдарына бүгүн 13 январга караган түнү саат 1:10 түшкөн. Анда Карагулжа райондук милициясынын кызматкери автоунаасында отурганда бейтаныш киши кол салып, айнектин сыртынан ок чыгарган. Инспектордун 2 далысынын ортосуна чачма октор тийген. Окуя болгон жерге тергөө тобу барган. Райондук милициянын тергөөчүсү автоунаадан түшкөндө аныда бирөө далыга аткан. Кызматкер табелдик куралы менен шектүүгө ок чыгарганда ал эс жашырып үлгүргөн. Милиционерлер аймактык ооруканага жеткирилген. Бул факты кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталган. Анын бетин ачуу максатында Карагулжа районуна перехват операциясы киргизилип, Аккы айылына жана Карагулжа айылына посттор коюлган. Учурда шектүүлөрдү аныктап кармоо боюнча ыкчам иштер жүргүзүлүп жатат. Булак Спутник KG. Маданият министрлиги Курал Чокоев менен Кайрат Примбердиевке чара көрдү. Маданият, маалымат жана туризм министрлиги коомчулуктун сынына кабылган Курал Чокоевдун чуулгандуу автордук программасы боюнча талкуу жүргүзүп, бир катар чечимдер кабыл алынганын билдирди. Ага ылайык министрликтин 2011 жылдын 12 июнундагы буйругу менен Курал Чокоевке ыйгарылган маданияттын мыкты кызматкери төш белгисин кайтарып алуу буйругуна кол коюлду. Ал эми Кайрат Примбердиевди Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти намынан ажыратуу боюнча Маданият министрлигинин сунушу президенттин аппаратына жөнөтүлгөн. Мындан сырткары бул эки ырчыны министрлик өткөрө турчу мамлекеттик маданий массалык иш-чараларга белгилүү мөөнөткө чейин катыштырбоо сунушталганы айтылды. Булак Спутник KG. Рыскулбеков: Кайрат менен Куралды наамдарынан ажыратса, менин да сыйлыктарыма алышсын. Алып баруучу Эркин Рыскулбеков ырчы Кайрат Примбердиев менен Курал Чокоевдун наамдарынан ажыратуу демилгеси тууралуу үн катты. Ал ырчыларды сыйлыктарынан ажыратуу туура эместигин, эгер аталгандай кадамга барышса, ал өзүнүн сыйлыктарын да министрликке алып барып тапшырып берерин айткан. YouTube'дагы шоу албетте өтө жаман нерсе. Бирок Маданият министрлиги Кайрат менен Куралдын сыйлыктарын тартып алууга аракет кылса, мен өзүм барып бардык сыйлыктарымды тапшырып берем деп жазган алып баруучу Twitter баракчасына. Булак Репортер KG. Жалал-Абадта белгисиз жарандын жансыз денеси табылып, жакындары изделүүдө. Жалал-Абадта белгисиз жарандын жансыз денеси табылып, жакындары изделип жатканын Жалал-Абад облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматы билдирди. Маалыматка ылайык 8 декабрь күнү саат 14:30 чамасында Жалал-Абад шаарынын Фурманов көчөсүндө жайгашкан Достук мончосуна жакын жердеги кирпичтен салынган тосмонун жанында 45-55 жаштагы Азиат улутундагы өздүгү аныкталбаган кишинин денесинде жараты жок, өз ажалы менен каза болгон жансыз денеси табылган. Белгилери: бою 160-165 сантиметр, чачы кара, көзү кара, дене түзүлүшү орточо келген, сакал муруту өскөн, кийген кийимдери: башында кара түстөгү шапка, үстүндө кара түстөгү куртка, ичинде кара түстөгү спорттук кийим, кара түстөгү спорттук шым, бутунда кара түстөгү кроссовки. Жогорудагылардын негизинде өздүгү аныкталбаган. Өлүк боюнча кандайдыр бир маалыматтар жана аны тааныган атуулар болсо төмөндөгү телефондорго кабарлап коюуңуздарды суранабыз. Байланыш телефону 102 037 22 528 31 7 03 44 0779 79 23 63 0773 00 08 02. Көрсөтүлгөн кызмат үчүн алдын ала ыраазычылык билдирилет. Булак JTV KG.